Бүгүнкү саатта Macromedia Flash жүйрөсүнө траектория боюнча анимация жасаганды үйрөнөбүз. Биринчи программаны ачабыз. Бул жерден Flash документ деп жаңы документти түзүп алабыз. Түзүп алгандан кийин жумуш столго кайсыл объектке траектория боюнча анимация жасайбыз. Биз объект тартышыбыз керек. Мисалы үчүн эң эле жөнөкөй шарды кыймылдатып көрөлү. Шарды тартыш үчүн панель инструментте жайгашкан овал фигурасын пайдалансак болот. Ал эми түсүн өзгөртө турган болсок, бул жерге келебиз дагы заливкадан бир түс тандап алабыз. Түсүн тандап болгондон кийин монтаждык линейкага келебиз дагы. Мыштын оң жагын басып, Insert keyframe деп keyframe түзүп алабыз. Keyframe деген бул вставить ключевой кадр деп айтылат. Мынакей тандадык. Мындайча айтканда биздин объектибиз 35 кадрдан турат деген. Кадр түзүп алгандан кийин панель инструментовтан выделение инструментин алып тандап алабыз дагы. Объектибизди жылдырабыз. Кайсыл направление боюнча кыймылдашы керек. Мынакей. Жылдыргандан кийин монтаждык линейкага келебиз дагы. Биринчи турган Create Motion Twin деген команданы тандап алабыз. Бул команда эмнени түшүндүрөт? Бул команда создать анимацию движения деген түшүндүрөт. Мынакей тандап алдык. Тандап болгондон кийин даяр болгон объектти же болбосо кыймылды биз Enter клавишасын басып көрсөк болот. Мынакей бир эле багытта кыймылдашы. Эми биз ушул шар объектисин траектория боюнча кыймылдатып көрөбүз. Ал үчүн Timeline деген бөлүмгө келебиз дагы. Мыштын оң жагын басып, ADD Motion Guide деген тандайбыз. Бул добавление направления дегенди түшүндүрөт. Мындайча айтканда биз объектибизге направление тандайбыз деген болот. Мынакей пайда болду. Пайда болгондон кийин биз траекториябызды кандай кылып чийип алсак болот? Бул жерде биз карандашты пайдалансак болот, кисти пайдалансак болот, же болбосо линия инструментин пайдалансак болот. Биз карандаш менен чийип көрөлү. Мынакей карандаш инструментти тандап алабыз. Траекториябызды чийебиз. Мынакей ушул траектория боюнча кыймылдатып көрөбүз. Траекторияны чийгенден кийин биз баштапкы жана бүтүш точкаларын көргөзүшүбүз керек. Көргөзгөндө биз бул жерде эмнеге көңүл бурушубуз керек? Чийилген траектория менен объекттин борбордук точкасы центрде бирдей жайгашышы керек. Мынакей бул жерде ортосунда жайгашып турат. Эми бүтүш чекитин көргөзөбүз. Мынакей бул жерде акырына чейин барбай калган. Акырына чейин мынакей бүтүш точкасын алып келиш үчүн выделение инструментин пайдаланабыз дагы. Объектти мынакей алып келип жайгаштырабыз. Мынакей жайгаштырып болдук. Эми Enter клавишасын басып биз траектория боюнча объекттин кыймылдашын көрсөк болот. Мынакей биздин шарыбыз траектория боюнча кыймылдады. Эми бул жерде биздин көз алдыбызда траекториянын чийилиши көрүнүп турат. Биз кааласак бул траекторияны көрсөтпөй койсок болот, же болбосо невидимый кылып койсок болот. Ал үчүн мынакей бул жерде биз жана башында траекториянын слой катар түзүп алганбыз. Келебиз да мына биринчи турган невидимый точкасын басабыз. Мынакей траекториябыз жоголду. Эми кайрадан Enter клавишасын басып траектория боюнча кыймылдаган объектибизди көрсөк болот. Мынакей. Биз бул жерден дагы эмнени өзгөртө алсак болот? Биз кааласак объекттин
кыймылын ылдамдыгын өзгөртсөк болот. Ал үчүн жумуш столго келебиз дагы мыштын оң жагын басып, документтин касиети же болбосо document properties деген жерден, frame rate деген жерден числосун азайтсак болот. Мынакей канчалык аз сан алсак ошончолук жай кыймылдайт. Биз 3 деп алып көрөлү дагы. Окей командасын басайлы. Кайрадан Enter клавишасын басып карайбыз. Мынакей биздин объектибиз өтө жай ылдамдыкта кыймылдашы. Эгерде тез кыймылдоосун кааласак, анда кайрадан ушул бөлүмгө киребиз дагы. Чоңураак санды алып көрөбүз. Мынакей мисалы үчүн 10 деп көрдүк. Окейди басабыз. Эми кайрадан Enter клавишасын басып карап көрөбүз. Мынакей кыймылдаш. Эгерде өтө тез кыймылдашын кааласак, анда чоңураак маанини ыйгарышка болот. 50 деп көрөлү. Окейди басабыз. Мынакей өтө тез кыймылдашы. Демек биз каалаган объектибизге ушундай траектория боюнча анимация түзүп алсак болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.